Шырдакшырган айымдар кыдырата тизилип алып шырдам алышырып жүндөн түрдүү кооз буюмдарды жасашат. Бири жибиресе, экинчиси кийизди оет, дагы башкалары оюлган шырманы тигет. Чогулгандардан бош отурганы жок. Жакшы майда шырылса ошончолук майда мындай кооз болот, пышык болот мындай кийизде. Бир шырмалды орто эсеп менен 12 миңге сатабыз. Өзүбүздөн кетсе, расход баары өзүбүздөн кетсе. Жүндөрдү эми өзүбүздүн койлордун, айылдын койлорун кыркабыз, ошону тытабыз. Союз убагында Алай районунун Гердегей айылында тигүү цехи болгон. Кийин ал жоюлуп, жумушчулар өз алдынча калган. 2010-жылы айылдагы чебер аялдар чогулуп, кол өнөрчүлөр тобун түзүшкөн. Бири жүнүн, бири кийизин көтөрүп келип, иш башташканын айымдар эскеришет. Өнөрлүү адамдардын талантын өнүктүрүү жана үй бүлөлөрүнө кошумча каражат табууну максат кылышат. Азыр чеберлер шырдамалдын түрүн шырып, боз үйгө керектүү бардык жасалгаларды жасашат. Шырып бергиле деп келишет, ошондойлорду шырып беребиз. Кээ бирлери болсо мынанча эме кыласыңар, шырдак жасап бергиле деп келишет, ошолорду жасап беребиз. Негизи шырдакты жасаш оор жумуш да, майда дагы. Эгерде кийиз даяр болсо, 10 күндө бүтүрсө болот. Жасалган шырдактардын арасында баалуусу бул ак шырдак. Азыркынын тили менен стилдүү жана модалуу. Митис койдун жүнүнөн жасалып, көп эмгекти талап кылгандыктан баасы да жогору. Мындай шырдактарды негизинен чет өлкөлүктөр алат. Биз баягындай выставкага деле катышкан жокпуз, бир тааныштар аркылуу гана бир пайын ошо заказ менен жасап бүтүрүп бердик. Бирөөсү ошо Венгрияга кеткен. Боз үй жасалгасы менен кошо кыздын себин да жасашат. Курак курап, туштурдук тигишет. Оңой иш каерден кыйын албетте, бирок үйдө отуруп алып эми мага пособиям жетишпейт, пенсиям жетишпейт, өкмөттү карап отурсаң эми көрүп атпайлыкпы. Кооз жана сапаттуу буюмдарды жасаганы менен уздардын эмгеги Кердегей айылы менен эле чектелүүдө. Булар кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсүнө түрдүү тренингтерге катышып, өздөрүн өстүргүлөрү келет. Бурулай Сурманкулова, Алмаз Кариев, Коомдук 1 канал, Алай району.